Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардық мақтауларыбыз Аллахым жалғыз жаратқан Алла Таалаға болсын. Саламдарыбыз жана салаваттарыбыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саламға болсын. Дилазықтың бүгінгі көрсөтүүсүндө ак бата дуа тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин Дилмаектин коногу ардактуу салууда жүргөн Өктөм Абдубалиева эжекебиз. Биздин Дилмаектин төрүнө куш келипсиз. Сизден Аллах разы болсын. Убагында ошол эл агартууда өмүр бою эмгектенип, элдин кызматын кылып, жакшы урмат сыйга ээ болуп жүрдүңүз. Учурда дагы ошол жөн олтурбастан элибиздин журтубуздун жакшылыктарына аракеттенип, аялдардын билимин көтөрүүдө дагы деле осо эмгектенип жүрөсүз да. Бүгүн биздин ошо сөз кыла турган темабыз бата тууралуу, дуа тууралуу болмокчу да. Ушул жаатта өзүңүздүн оюңузду ортого салсаңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардык мактоолор улуу жаратуучу Аллах Таалага болсун. Салам салаваттарыбыз пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга болсун. Бүгүнкү маегибизде дагы Аллах бизге жетиштүү. Хасбуналлах. Бисмиллах. Дуа ибадаттын маңызы деген пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ал эми улуу жаратуучу Аллах Таалам Кур'ан-ы Каримде мага дуа кылгыла, мен силерге жооп берем деген Гафир сүрөсүнүн 60 аятында. Демек, пендезат өзүнүн жашоо тарыхында ар бир доордо Аллах Таалага кайрылып келген. Күнөөкөр адамдар деле жакшылык болобу, жамандык болобу Аллах Таалага мунажат кылып кайрылып келген. О Кудайым деп. Демек, бата илгертеден эле Аллахка кайрылуу, мунажат кылуу, Аллахтан суроо. Эл арасында дагы бата алыш керек. Кимден бата алыш керек? Карыялардан, аксакалдардан, илим билимдүүлөрдөн, тарбия таалимдүүлөрдөн, кадыр барктуулардан балама бата алып берейинчи, жүр бата алып келели деп ушундай бир нарктуу, барктуу адамдарга кайрылып келген. Анткени жамгыр менен жер, бата менен эл көгөрөт деген накыл сөзүбүз бар. Бата тагдырларды өзгөртөт. Ушундай бир адамдын тагдырына жазылган ушундай бир тагдырда бир бурулуштар, өзгөрүүлөр болуп кетет экен ошо жакшы бата менен дагы. Эми ушул элдин батасы менен тагдыр өзгөргөн адам тууралуу мисал. Андай мисал дагы бар. Бир риваятта Сулайман пайгамбарыбыздын тагдырында ошол бата менен, элдин берген батасы менен анын тагдырында чоң бурулуш болгон экен да. Атасы Дауд алейхиссаламдын 30 оолу болот экен дагы, мечитке пешинде барып, мынтип оң жагын караса 15 бала, сол жагын караса 15 бала. Ошондо бир аз жүрөгүндө мактануу сезими пайда болуп кетет экен дагы. Өзүмдүн эле балдарым бир жамаат турбайбы? Элди күтпөй эле баштай берсем болот деп туруп баштап жиберди. Анан намаздан аягында ассаламу алейкум ва рахматуллах деп оң тарапты, ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол тарапты караганда 30 бала кыйрап калды. Ошондо Дауд алейхиссалам өзүнүн айыбын билип, ыйлап, Аллахка мунажат кылып калды. Ошондо Аллах Таалам айтты: "Эй Дауд, 30 балаңдын рухун кайтарып берейинби? Же 30 балага татыктуу бир бала берейинби?" дегенде, "Раббим, 30 баланын руху жаннатта болсо кала берсин. Анда 30га татыктуу бир бала бер" дегенде, "Макул, бирок ал баланын тагдыры өмүрү кыска болот, 9 эле жашка кирет" деди. "Мейли, сабыр кылам" деди Дауд алейхиссалам. Ошентип бир жылдан кийин уулду болду, атын Сулайман койду. Сулайман мындай бир керек жаракка жарап калганда, кыракы Дауд үйүнө көп киши келет экен да. Чачыкты сүлгүнө мойнуна илип жонуна. Абдесте чилапчынды карматты: "Балам, келген адамдын чоң кичине карабай, четинен суу куя бер колуна" деди. Ошондо Сулайман алейхиссалам барып туруп: "Келиңиздер, колуңуздар жууп алыңыздар" дегенде, бирөө: "О балам, жүзгө чык. О балам, илимдүү бол." Бири: "О балам, падыша бол. О балам, бай бол." Ошентип элдер дуа бере берди. 9дан өтүп баратканда Дауд алейхиссалам: "9да өлөт дебеди беле? 10ду көздөй баратат, я Раб" дегенде, "Элдин берген батасын эмне кылайын? Мен алгандарды курук кайтара албаймын да. Эл бата берип койбоду" деди. Караңыздар, мына ошол элдин батасы менен Сулайман алейхиссалам пайгамбар да болду, падыша да болду, шамаланын өкүмүнө берилди, бүтүндө канаттуулардын тилин билди, деңиздеги балыктардын тилин билди. Ушундай болуп көрбөгөндөй бай болду. Бул элдин батасы менен. Ооба. Эми ушул учурда деле бизге ошо балдар кызмат кылган кезде улууларыбыз ошондой баталарын кошо берип жүргөн болсо, кандай сонун болот? Албетте.
сөзсүз айрыкча ата эненин батасы, устазалардын батасы, дагы кимдердин батасы аябай тез кабыл болот, ооруп жаткан адамдын батасы, мусапырдын батасы, анан аябай зулум чегип, кыйналып, шундай кыйналып жаткан адамдын батасы экен да. Ата эненин батасынан дагы бир айта кетсем болобу? Ооба, ошондо мына Ясинхан төрө деген бир киши жашайт экен, баласы атасын карап, мечитке барып, намаз окуп, кызмат кылып, атасын машинага салып, керектүү жакка апарып жүрөт экен. Анан барган сайын атасы картай бир аз акылдан адашып калды. Анан балам, үйүмө жеткирип койчу десе, ал көчө бул көчөгө алып барам да айландырып, кайра эле үйүмө алып келип, ата, үйүбүзгө келдик десе, о, өз үйүм кандай ырахат дейт экен да. Ошентип отуруп күндөрдүн биринде бир иштер болуп, машинамды саттым, мечитке да атамды карап бара албай калдым, атамдын васвасасы аябай көбөйдү дейт. Балам, жеткирип койчу үйүмө десе, короого чыгып карасам бир араба турат. Төшөктү салдым, атамды отургуздум, ичинде айландырып, аябай баягы машинанын үнүндө кылып туруп айландырып, анан атаке, үйүңүзгө келдик десе, о, балам, өз үйүм кандай жакшы, мен сага ыраазы болдум, келчи дуа кылайын деп туруп. Барктуу, нарктуу бол, мартабалуу бол, даңазалуу бол, я балам, артыңда дүйнө падышалары ээрчип калсын, амин дейт экен да. Амин дейт, ой ата, мен ким, мени дүйнө падышалары ким? Атам айта берет, акылдан азып калбадыбы деп, мен анча маани бербедим дейт. Атасы өттү, мезгил өттү, жылдар өттү, илим алды, билим алды, барып акырында Ташкентте бир диний мекемени башкарып калды. Абулайс Самарканди деген алымдын пәләм миң жылдыгында Ислам Каримов бүтүндөй ислам мамлекеттеринин падышаларын чакырып, анан бир жерге зияратка жөө басыш керек экен, мени чакырып дейт. Караке, кана, жол баштаң, алдыбызга түшүң дейт. Бир аз кадам баштап туруп эле артымда карасам, бүтүндөй дүйнө падышалары кел атат дейт. Ошол жерде атамдын дубасын эстеп ыйла бердим дейт. Караке, эмне болду деп жетип келишти эле. Жок, атамды эстедим дедим дейт. Көрсө атабызды биз акылдан адашты, жинди болуп калды дегенибиз менен атанын дубасы кабыл болот турбайбы деп айтат экен. Эми ошол ата менен эненин дубасында айырма барбы? Сөзсүз. Эненин дубасы, эми биз балдарга кандай мехри мухаббат менен карайбыз. Бир эне дагы баласына жамандык каалабайт да. Эне сөзсүз напасын оңдош керек, жакшы сөз айтыш керек. Мана мага бир өзбекче текст түшүп калды, бир канча куплет. Анан аны мен кыргыз тилине котордум да, бир аалымдар менен байланышып, сурап туруп, анан жамааттарда айта баштадым. Бир мен аны кыргыз тилине которуп койдум деп. Бир жаш бала аябай шок экен да. Анан бир казан тамак жасаса, бир тээп аңтарып эткен. Кирди жайып койсо, кыркып кетет экен жипти, кир жатып калды. Анан бир мешке суу алып келип койсо, аны тешип кетет экен, кесип койсо, ал суу агып кетти. Эненин экеле сүйлөмү бар экен. Жүрөгүңө илим толгур, Кабага иман болгур дейт экен да. Ошентип отуруп баягы эч башка сөзү жок экен. Ниет кетти. Аллах таалама жетти. Чоңоюп, ушундай бир сонун азыркы Меккадагы Ал-Харам мечитиндеги имамдардын бири Абдурахман Судайс экен да. Анан аалымдар менен сүйлөшсөм, алар айтат, азыр өзү да айтат экен, апамдын кооз каргышы менен мен имам болдум дейт экен. Караңыздар, ошондуктан биз апалар балдарга өтө абайлап сүйлөп, эң сонун баталарды кылышыбыз керек. Келиндер айрыкча баласын эмизип атканда эле, бул балам хафиз болот, бул кызым хафиза болот деп эмгегине алаканын коюп, аябай жакшы сөздөрдү укта дебеш керек да. Көз ачык бүт ибадаттардан уктайт экен да. Сонун дуаларды кылыш керек да. Мына ошентип башталат мына кайерден дуа. Ооба. Ошол эми ар бир сүйлөнгөн сөздүн өзүнүн күчү бар эмес да. Сөздүн күчтүү энергетикасы бар. Эми мына ушул учурда, биздин учурда, мисалы бирөөнүн акысынан бирөө коркпой калды, баягы зулум чеккен адамдын дагы дуасы түпсүз кабыл болот деп калды. Сөзсүз. Эми азыр бир ишиң түшсө, сен мага эмне кылып бересиң ордуна деген сөз болот да. Караңыздар, ошону жок, мен Аллах үчүн эле мага кайтарба деген адамдар азыраак болуп калды. Бир аалым угат экен да, бир жерде бир темир уста таптакыр эле колу чокко салса деле күйбөйт экен, кызытылган темирди кармаса деле күйбөйт экен. Элдерин деп коет экен, бирок бул аалым айтат экен, мен барып сурайынчы, бул жерде бир Аллах тааланын бир хикматы бар деп анан барып сураса, эми мен сизди билемин, аалымсыз, эч кимге айтпадым эле, сизге айтайын сырымды. Бир кезде бир кызды мен кичине жактырып калып, ата-энем кудалашканы барса, ата-энеси көнбөй койду. Ошо боюнча калып кетти. Анан бир каатчылык болуп калды, ачарчылык болуп калды. Кыздын ата-энеси өтүп кетти. Мен бутума туруп калдым, иштеп атам, мезгил өттү. Бир күнү эшик такылдап калды. Карасам баягы кыз
қолын сунуп арраң эле жаны бар. Нан бериңчи бир тиштем дейт экен да. Мен дейт, нан беремин, бирок менин айтканымды кылсаң беремин десем, Аллахтан коркпойсузбу? Кантип Аллахтан коркпойсуз деп анан кетип кал дейт. Эртеси дагы келди. Дагы эле сөзүмдү айтсам, мен Аллахтан уялып атам. Кантип Аллахтан уялбайсыз деп дагы кетип калды. Үчүнчү күнү келгенден кийин, мейли, кир, могу нанды же, болуптур, акысына эчтеке сурабайм, жей бер десем, о Раббим, ушул адам мага эч нерсе сурабай ордуна нан берип жатат. Ушул бул дүйнөдө да күйбөсүн, акыретте де тозоктун отунан сактасын Аллахым. Эки дүйнөдө да күйбөсүн деп дуа кылып атат дейт. Чыктым да, кой, буга бир тамак да берейин деп тамакты ысытып атсам, бир чок колума тийип кетти. Бирок эчтеке болгон жок. Мынтип жакын алып барсам, дагы эчтеке болгон жок. Кармасам деле күйбөдү. Анан кирсем, кыз жан бериптир дейт. Ушунчалык жетип калган экен да. Кыйналыпчы. Өмүрү түгөп калган экен. Демек, зулум чеккен адамдын дуасы заматта кабыл болот экен да. Караң. Эгерде биз ордуна эмне кыласың дебесек, Аллах үчүн десек, эң жакшы да бул. Азыр мына биздин учурда замандаштарыбыз да дуанын эле эмес, ошол энелерибиз балдарга тарбиясында, мамилесинде мындай болуп атат да, намазды да окубай жүргөн аял заттар болуп атат. Мисалы, ошол намаз окубаган аял балдарын канча дуадан кур калтырып атат. Ушул энелерге, жалпы ушу динди жакшы түшүнбөй жүргөн жарандарга кандай өз кеңештериңиз? Эми чындыгында элдин катмары ар кандай. Азыр альхамдулилля, Кудайга шүгүр, Аллах Таалам назар салып, канчалаган келин кыздар, аялдар жамааттарга биригип, Аллах Тааланын китеби Кур'аны Каримди окуп калышты. Устазлар окутуп атат. Альхамдулилля, менин да жамааттарым бар, ошо жаштар жамаатында мен аябай кубанам да. Эртерээк акты караны ажыратып, сооп күнөөнү билип калды. Эртерээк ушул кичинекей бөбөктөрүн сонун кылып тарбиялайт. Ал эми апаларга, неберелерге мынткиле, жакшы сүйлөгүлө, ошондой эле жубайларыңарга да жакшы сөз айткыла. Ошолор канчалык силер мыктысың, жарайсың, сен укмушсуң деген сайын алардын мартабасы көтөрүлөт. Көчөгө чыкты, барктуу арттуу болот. Балдарга да чыгып баратып дуа бергиле. Амин деп дуа бергиле деп азыр аябай айтылат да. Эми канчалаган аялдар мисалы үчүн динден алыс, намазы жок, канчалаган балдарга дуа жок. Дуа жок. Ошондуктан ушу эгерде бир алымдар келиптир десе, барыш керек маегине. Могу жерде бир дарс өтүп атат десе, угуп келейинчи. Жок дегенде угуп коеюн деп туруп угуш керек. Бир сөз болсо да жүрөгүнө жылт этсе, албетте кандай жакшы болот эле. Ошондуктан аялдардын канчалаган аялдар көбүрөөк динге кирсе, ошончолук баягы үй бүлөлөрдө бактылуулук. Дин, бактылуулук динде, өзүбүздө тынч отурганыбыз, алты саныбыз аман болгону. Үйдө бала шака, бака шака ойноп жүрөт. Таксырың жаныңда отурат, ырахаттанып сүйлөшүп отурасың, жеп ичип атасың Аллах Таала берген назы нееметтарды. Мунан өткөн бакыт барбы? Башка жактан издеп эмне кылабыз? Ошол адам канчалык динге биринчи жол таап алып, Алланы тааныган кезде гана ошо бактылуулукка сөзсүз. Дин, бактылуулук бул динде гана да, намазда. Ошон үчүн канчалаган аялдарга ошол намаздын, жай намаздын үстүндөгү рахатты, ушул Кур'ан окуудагы рахатты мүмкүн болушунча жеткирип атабыз эми. Быйылгы алымдардын жолугушуусунда ham көп сөздөр айтылды. Рамазан айында альхамдулилля көп аялдар жолукту да алымдарыбыз менен ноокатта. Эми ошол жанагы апалардын дуасы дегенде мен көбүнчө Муса алейхиссаламдын апасы жөнүндөгү окуяны көбүнчө айтам. Ушуну балдарыңарга айткыла, жеткиргиле. Анан кийин силер апа жаным дуа бер десеңер, ошондо бала түшүнүп туруп сураса жакшы болот. Муса алейхиссаламдын апасы каза болуп, анан жайга алып барганда, ушундай муздак жерге жатабы апакем? Апакай кийимдерди периштеде кийип, жумшак төшөктөрдө отурган апакем, ушундай муздак жерге жатабы деп эстен таанып калат экен да. Анан өзүнө келгенден кийин вазипамды аткарышым керек да деп ыйлап, анан ыйлап апасын коюп чыгып келатса, Аллахтан вахий келди. Эй Муса, бүгүндөн баштап этият бол. 3 жол айтты. Эмне үчүн? Мурда айтпадың эле го. Эмне үчүн апам каза болгондо айтасың десе, сен көчөгө чыкканда апа жаның, о Раббим, Мусам көчөгө чыгып кетти. Көчөдөгү апаттардан сакта, асман жерден келген балелерден сакта. Кучагыма алып келип койчу дейт эле. Мен алып келет элем. Бүгүндөн баштап алакан жок, дуа жок деген экен. Ошондуктан ар бир ата эне ушуну баласына айтып, бала жаным, менин көзүм тирүүсүндө батамды алып кал десе, абдан жакшы болот да. Мен барга кээ бир жерлерде дагы, дарс эмес жерлерде дагы жайкес ушундай жерлерди айтканга туура келет. Уга берсин канчадан болсо да.
Анан колго суккандадан аялдар рахмат деп эле кирип кетет да. Айткылачы, жакшы сөзүңөрдү. Сөзгө сараң да, аялдар сөзгө сараң. Ушуларды айтыш керек да. Илим жок, алтыным. 60-ка жеткенге чейин 6 сөз жок. Ооба, илим жоктугунан бата жок да, жакшы сөз жок. Бала шундай келип, аракет кылып колуңа суу куюп атса, рахмат. Айтса, айтпаса алда жок. Мынтип эле сүйлөшүп кирип кете берет. Ой бала жаным, өмүрүң узун болсун, илимдүү бол, падыша бол, жакшы инсан бол деп айтып койсо болбойбу? Айткыла, балдарга айткыла дейм да, жакшы батаны айткыла. Эми Аллах Таалам ушул эң негизги инсан кылып жаратканыга биз шүгүр кылалы. Инсандардын арасынан бизди мусулман кылганыга шүгүр кылалы. Канчалаган аялдардын арасынан бизди Аллах Таалам назары түшүп, илим жолуна буруп жамааттарга кошуп койгонуга, өзүнүн Кур'аны Каримин карматып окуттуруп койгонуга шүгүр кылалы. Канчалаган алымдардын баяндарын уктуруп атат. Мына Марва каналы аркылуу биз канчалаган сонун руханий дүйнөбүзгө азыкты ушул канал ушунчалык жеткиликтүү берет да. Шүгүр кылалы. Ушул каналдарды көрүш керек. Биздин материалдык, физикалык денебизге эки деле нерсе муктаж. Кийим менен тамак. Аны берип атабыз. Руханий дүйнөнү ким толтурат? Ким азык берет? Алла Тааланы таанысак, пайгамбардын сүннөтү менен жашасак, илим алсак, мына ошондон кийин аалымдарды уксак, мына ошондо биз руханий дүйнөбүзгө азык алабыз. Ошондуктан апаларыбыз дагы көбүрөөк ошо илимге кирип калса, аябай жакшы болот. Айтып атабыз мындай керектүү жерлерде. Анан биздин ушул Кыргызстаныбыздагы иншаллах Аллах Таалам бүтүндөй ушу аалам тынчтык болуп, ааламдын арасында, бүтүн дүйнө жүзүнүн арасында Кыргызстаныбыздагы тынч болуп, асманыбыз ачык болуп, Кыргызстанды жетектеп келаткан ушул жетекчилерибизге да Аллах Таалам руханий дүйнөсүнө сонун азыктарды түшүрүп койсо, ыйман нуру менен нурлап койсо, жүрөккө эки нерсе батпайт экен да алтыным. Же дүйнө кирсе, ыйман чыгып кетет. Ыйман кирсе, дүйнө сыртта калат. Кудайым ушу ыйман деле толтуруп койсун, эл үчүн кызмат кылышсын. Кызмат бул колдун кири. Дүйнөнүн орду чөнтөк менен эле колда, чөнтөк менен колдон чыгыш оңой, жүрөккө кирип калса чыгыш кыйын. Ошондуктан кызмат бул. Бүгүн сен барсың, эртең башка бирөө. Кызматтан кеткенден кийин деле бардык эли журт ассаламу алейкум деп урмат сый менен көрүшсө кана андай болбой жатпайбы? Ошондуктан жетекчилерибизге Аллах Таалам хидаят берсин дейбиз. Биз сүйгөн жетекчи болсун, эл сүйгөн, эл алкаган жетекчи болсун, элдин мүдөөсүн аткарган жетекчи болсун, дин ислам менен жашагандар көбүрөөк болсун, динге кайрылгандар, намаз окугандар, намаз деселе койчу эмне аралашышуулар бизге деп жаман көрүшөт да. Мына ошолорго да Аллах Таалам хидаят берсин, туура жолго салсын. Перзенттерибиз баардыгы аман эсен болсо, мына канчасы Кыргызстан сыртында жүрөт. Эми небере чеберелерибиз Кудайга шүгүр, мына медреселерде мурда пионер лагерь деп кетет эле. Азыр баардыгы медреселерде убактылуу 1 ай, 2 ай, 3 ай баардыгы илим алып атат. Азыр ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деген балдар көбөйдү көчөдө. Сүйүнөсүң. Себеби бир мусулмандын экинчи мусулмандын алтакысы бар. Ошондо салам айтуу биринчиси. Салам айткан эң жакшы болот. Баардыгына тынчтык, амандык болсун алтыным. Илимдүүлөрдүн саны көп болсун. Апалар өздөрү үлгү көрсөтсүн, келиндерине, кыздарына, үй бүлөдө өздөрү китеп окуп отуруп, балам, тапшырмаңды кара, азыр могу китепте сонун бир текст бар экен, азыр сага айтып берем десе, энекем окуп атат, тайнем окуп атат, апам окуп атат, мен да окуйын дейт. Эне чукуп отуруп китеп оку десе, окубайт бала, телефонду чукулап отурса. Ошондуктан биз өзүбүз үлгү көрсөтөлү, китеп окуп, сонун бир адеп ахлактуу бир темаларды козгоп, жакшынакай кылып балдарга тарбия таалим берели, ак батабызды эч качан аябайлы. Караңыздар. Келечектин ээлери болгон жаштарыбызга өзүңүздүн ак батаңызды берип кетиңиз. Амин. Аллахым биринчи жаратуучу Аллах Таалага мактоолор болсун. Биз бардыгыбыз бир гана Аллахка таянабыз, Аллахка тобокел кылабыз. Анткени Аллах жалгыз, Аллахтан башка кудай жок. Ал улуу арштын ээси. Ла илаха илля хуа алейхи таваккалту ва хуа роббул аршил азим. Бардык пенделердин жүрөгүн жакшы жака бурган бир гана Аллах. Анткени ал улуу асман жердин ээси. Аллахумма роббана я муқаллибал кулуби фатирас самавати вал ард. Аллахым биздин бүтүндөй урпактарыбызды дагы жакшы ибадаттарга өзү бурсун, күнөөлөрүбүздү кечсин, тоболорубузду кабыл кылсын, тоболорду эң мыкты кабыл кылуучу бир гана Аллах. Allahumma rabbana waj'alna muslimayn laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allah'ım bütündey жаштарыбызга ушу илимди насип кылсын.
медреселерде толтырып окушуп атат. Ошолордон аябай сонун дин алымалар чыксын, Куран хафизалар чыксын. Биз канча алымдарыбызды, шейхтерибизди урматтап атабыз. Биз алар менен сыймыктанабыз. Мына ошондой алымдар чыксын. Ал үчүн апа, биринчи үйдө апа, ушундай илимди өр балам, мына каникулда сен тиги медресеге барасың, жакшы окуп ке балам, деп туруп жөнөтсө, албетте барат. Жок, ойноп жүрө берсин, уктай берсин, ойной берсин, футбол көрсүн десе, ошондой болот. Балдарыбызга да Аллах таалам келечектери кең болсун, телегейлери тең болсун. Кызыр башында, пайгамбар кашында турсун, 40 чилпен кызматыны кылсын. Бардык ушул Кыргызстан жарандары аман эсен тынч болуп, улууну сыйлап, кичүүгө урмат кешик болуп, аккан суунун шары болуп, балбандардын алы болуп, оорулууга дәрі болуп, опол тоодай кары болуп, кыйын күн башта болбосун. Аллахым бардык мекендештерибизди өзү колдосун. Амин. Бардыгы дин ислам менен жашап, бактылуу гана болсун. Рахмат алтыным, рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат, Алла разы болсын сизден ушундай жакшынакай дуаларыңызды Аллахым өз дарбойунда кабыл кылсын. Амин. Сиздин ушинтип убактыңызды бөлүп бизге келип пайдалуу кеңештериңизди айтып бергениңизге рахмат, Алла разы болсын. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн эфир толкунунда көрүшкөнгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.